Аял киши туфли же босоножка кийгенде такасы канча бийиктикте болуш керек? Хиджаб менен туфли кийгенде болобу, болбойбу? Канча бийикти, канча сантиметр мен кантип айтайын? Жер менен жапыс болуш керек. Туура суроо берди бул. Канчалык Алла субханаху ва таала согончок деп коебуз биз, Согончокту шиш кылып жаратканбы же кандай кылып жараткан? Ал туфли шишти аныкы. Согончок андай эмес да. Эмне үчүн? Аялдар чайпалбасын басканда. Бул жака, бул жака, бул жака канчалык ничке ура турган болсо, канчалык бийик такасы ура турган болсо чайпалат. Ал чайпалган шайтан. Ошо чайпал аркылуу адамдардын пикирин бузат. Арам калып бара турган. Ушуга окшогон тонкий нерсеге да шарият маани берип туруп айткан жок да. Бул дин соолугуна дагы зыян, коомчулукка дагы зыян. Ошон үчүн жөн суроо берген жок, туура эле. Ошон үчүн акырын биз өзүбүздүн кыздарыбызды колубуздан келгендер, башкаларга сөз өтпөсө дагы колубуздан келгендерди айтайлы, жапыс эле. Пасыраак эле. Ошондой эле кий депчи. Түшүнүп Канчалык бийик болсо, ошончолук чайпалат. Түшүнүктүү да. Салам алейкум устаз, мен стоматологмун. Ушул боюнча шариятыбызда кандай дейлген? Бул кесип жакшы элеби? Эгер жакшы болсо, мен сиздин тиштериңизди карап дарылап берем, иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда да стоматология болгонбу. Машалла. Пайгамбардын сахабалар мисвакты нормальный колдонгон экен да, стоматология болгон эмес экен да. Мисвак менен эле ишти бүтүрүшкөн экен алар. Азыр биз кыйналып атпайбызбы аны? Паста щетка менен деле. Аллаху акбар, мисвактай тазалаган паста щетка жок, ушуну бир билип коеюн. Бул мисвак ибадат да. Балгамды да чыгарат, мээни дагы тазалайт, көздү дагы жарыклат. Касиеттүү, тишти дагы агартат. Мени паста щетка менен колдонуп, бирок мисвакты жогору коюп коем. Бийик турсун даражасы. Паста щеткада эмес. Паста щетка мисвактын орундаталбайт. Мисвак орундаталат. Менин устазым 90га чыккан паста щетка колдонбойт, мисвак гана колдонот, бир тиш түшкөн эмес. Оз максатында. Бизде кичинекейибизден мана ошо бардык химикатты жедире берип бизге менен. Мейли, мисвак делем колдонсо болот, бирок стоматология мынаны азайтып атасыз. Алхамдулилла, адамдын ден соолугун караган билим эң жогорку билим. Чачтан тартып тырмакка чейин илми тип деп коет. Бул илми тип, медицина илими бул фарыздын даражасындагы илим. Ошон үчүн машаалла мединисте окугандар өтө жакшы окусун. Имам Шафии рахимахулла айтат, эки илим фарыздын даражасында. Дин илими, тип, медицина илими. Дин илими рухка байланыштуу, медицина денеге байланыштуу да. Мына ушул дене чачтан тартып тырмакка чейин ушул оорубасын. Ооруса ушуну дарылайлы. Оорубаганга кандай чараларды көрөлү дегенде максаты медицина илимди ушул. Түшүнүктүү да. Чачтан тартып тырмакка чейин. Ички аппарат, сырткы аппарат, бардык дене мүчө, бардык. Ошонун арасында да тиштер бар. Алхамдулилла, иншалла. Бирок пайгамбарыбыздын доорунда мондай неме болгон эмес эле. Атак иншалла кийин барып анан медицинада өнүгүп, азыр эми таптакыр эле өнүктү. Демек иншалла бул адамдын ден соолугун караган илим, жогорку илим. Москва шаарында доставкада иштейбиз. Кафеде биз иштеген жерде чочконун эти менен тамактар жасалат. Жана пиво дагы бар. Биз ошолорду доставка кылабыз. Биздин тапкан акчабыз кандай болуп калат? Жакшы эмес болуп калат. Ушинтип эле айтайын. Атам арак ичкенине 30 жыл болду. Кудайга шүгүр, үй бүлөбүз, намаз окуйбуз, дуа кылабыз. Атам күчөп баратат. Апамды өлтүрөм деп айта берет. Даватка дагы чыккан болбой койду. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Ичкенге чатак мээримин деле төккөн жок. Балдарына молдолорго алып барсак дитин койбой текеберленет. Апам ыйлайт. Тажап кеттим деп өзүнө кол салабы деп корком. Ичинде жин барбы деп ойлойбуз.
ичкенинде көздөрү кыпкызыл менен шайтаным келди, мага чалды, бул жакта турат деп ар нерсени сүйлөп бизди коркута берет. Бир жолун айтыңызчы, эмне кылсак болот? Окутуңуз таксыр. Этияттаңыздар, жанында болуңуздар. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Эми арак ичип алышка окшогон айта берсе, колунда бычак менен урушу да мүмкүн, баары бир да буга. Арак ичкенден тим более. 10 жылдыкты кандай кылып өткөрсөк туура болот? 10 жылдыкты ибадат жана дааватта өткөрсөңөр туура болот. Устаз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарга көп сабак бергиле деп айткан го. Бирок садака кылганга күйөөң акча бербесе эмне кылуу керек? Жок. Аялдарга көп сабака деп коюптур да. Садака экен бул, Садака бериле деп айткан го. Бирок садака кылганга күйөөң акча бербесе эмне кылуу керек? Күйөөнү ыраазы кылыш керек деген. Аялдар бул проблема эмес да, күйөөнү ыраазы кылган. Ошодо бардык нерсени кылдыра алат. Ыйлап ар нерсени бардыгын туурабы? Ошол жерден кичине экономдогула. Кичине экономдосоңор садакага чыгат. Эч нерсе эмес. Азыраак кийим кийингиле. Садакага акча чыгат. Кийимдер көп го. Азыраак кийим кийингиле, садакага акча чыгат. Эч проблема жок. Мен силерге бир неме айтайын. Хазрет Абу Бакр Сыддык разияллаху анху халифа болуп калды. Анан эми халифа болгондо эми андай адилеттүү халифаны дүнүйө көргөн эмес да. Энебиз бар аял Умурумман. Күндөрдүн биринде Абу Бакырга айтты: "О кожоюн, биз деле бала чака деле таттуулукту сагындык. Бир аз бир эми халифа элестетип көрөбүз. Халифа деген эми президент эми ол. Президенттен да чоң да. Колунда бардык мүлкү колунда да. Кичине бир таттуулук жебейлиби деп. Абу Бакыр айтты: "Мени азыр үйгө алып бюджеттен бөлүп берген айлыгым бар го, андан 1 сом ашык ала албайм мен" деди. Ала албайм мен. Анда кичине экономдойун дагы, кичине тамакты аз маз кысайлы дагы, экономдоп кичине аз маз акча чыгарай деди. Мейли аны каалаганын кыла бер деди. Аздан экономдоп атып, бир топ убакыттан кийин, машаалла, таттуулукка жете турган акча чыгарды, топтоду. Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху жумуштан келгенде айтты: "Кожоюн, мынакей, мынага эми бала чакага таттуулук алып келиңиз" деди. Абу Бакыр алды дагы: "Охо, канча күндө чыккан?" "Ушунча күндө чыккан." "Тажрыйбадан маалым болду, бюджеттен ушунча акча ашыкча чыгып атыптыр да, биздин үй билебизге" деп кайтарып берди да. Таттуулук, Аллаху акбар. Мынандай адамдар менен дүнүйө турган таксырлар. Ушундай адамдар менен дүнүйө турган да. Ошон үчүн мына жердеги аз аялдар садака кылгыла, күйөөм акча бербей атат деген шылтоон таштагыла. Бул болбогон окат. Анан көрөк кичине эле аз маз тамакты тыя турган болсок, ашыгы менен кийимди азыраак кие турган болгондон эле бир 2 ай кийим албай койгула, всё. Сразу иншалла акчанын баардыгы нормально болот. Садакага да жетет, башка да. Эгерде 1 жыл бою ошол кийимдерди отурган болсок, баары жетет. Атам дайыма даватка чыгып жүрөт. Жайыма чыгат, бирок үйгө эч нерсе камдап кетпейт. Апам кыйналып иштейт, учурда карыздар болуп кетти. Алла кечирсин, туура эмес сүйлөсөм, бирок апамдын кыйналганы атамдын амалдарын жууп кетпейби? Атаңдын кылганы таптакыр туура эмес. Дааватка чыккан, даават ал мындай да, кеттик эле курсак тойгозу, анаты даават эмес таксыр. Ачык эле айтып коеюн. Даават чоң тарбиянын аты, оңолуунун аты. Жоопкерчиликтин аты. Эгерде дааватка чыгып дагы эле келип жоопкерчилик ойгон болсочу, ал дааватка чыккан ниети туура эмес аныкычы. Ошон үчүн оңолбой атат да. Дааватка чыкканды кандай дааватка чыккан адам ал жоопкерчиликтүү болуп келиш керек. Үй бүлөсүн багам деп келиш керек. Дааватка чыгып келип туруп жалкоолоо күчөйүп койсо, билип кой, ал дааватка чыкпай эле башка жактарда жүрөт ал. Жөн аты даават, андай кылып дааватты сен эмне жаман аттуу кыласың? Дааватка чыгып атканда адамдарга жолдомо айтылат. Ошондой эмеспи? Токто, мынаны кылайлы, мынаны кылбайлы. Саясаттын сөзүн сүйлөбөйлү, бирөөнүн айыбын сүйлөбөйлү. Талаш маселелерге кийишпейли. Туура айтылып айтылбайбы? Карап туруп мейли өзүбүздү бар туруп оңдош үчүн чыгайлы. Өзүбүздүн акчабыз менен ыйлайлы, дуа кылайлы, мечит тазалайлы, даараткананы, туалетти тазалайлы.
бардык эмин жакшы көрөлү, кайсы элге барсак ошол жерге барып дасторконду жаяйлы. Керемет да. Биз кылбайбыз дагы, келип алып анан кийин даватты шылтап алабыз. Анан кийин мына туура эмес, мындай кылып үй бүлөсүн камдабай кайра чыгып кетипчү. Караңыздар. Жоопкерчиликтин дүйнөсү бул дүйнө. Жоопкерчиликти аткаруу үчүн жаралганбыз. Ошол жоопкерчиликти аткарууга жөлөк болгон, күч-кубат берген даават ошон үчүн эле. Алланын алдына кандай жоопкерчилигиңиз бар, ошону аткарганга сизге түрткү болуп жардам берген, сизге дух берген, сизди зарядка берген, сизге заряд койгон. Ушу даават. Эми ата-энеңизден, аял бала чакаңыздын алдында жоопкерчилигиңиз бар, үммөттүн алдында жоопкерчилигиңиз бар. Ошону аткарганга сизди түрткү берип, макулбу, сизге дух берип, мотивация берип аткан, мына ушу даават. А эгерде жоопкерчиликти дагы эле бербей атса, келип алып, үй бүлөсүн дагы эле бакпай атса, чатаган да ал. Ан дааваттын дысы дагы ага жуккан эмес ал. Андай эмес да тақсырлар.